Москва шаарынын тургундары, Қазақстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз, жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7925 017 16 16 +7929 654 45 64. Ассаламу алейкум, урматтуу бекемдештер. Эмне үчүн кыргызстандыктарды аэропорт Шереметьеводон киргизбей, кайраларды депортация кылып, Кыргызстанга учуруп ийди массалык түрдө. Ошол боюнча сөз болмокчу. Сөз баштарынын астында биздин YouTube каналды колдоп, катталып достор менен бөлүшүп койгула. Сеп миграцияга тиешелүү актуалдуу суроолорду ушул жерден ала аласыз. Урматтуу мекендештер, кече күнү бизге 2 видео келди. Аэропорт Шереметьеводо кыргыз мекендештерибиз бир видеодо 11ден ашык, бир видеодо болсо 30 чактуу деп келди. Же тамак бербейт, же эчтеке түшүндүрбөйт, Россияга киргизбей атат, азыр Кыргызстанга кайра депортация кылып жөнөтүп атат деп видео келди. Жакта бүт кыргыздар отурабыз ушундай жерде. Аба жетишпейт. Тамак аш жок. Эми бул тууралуу биз элчиликтен дагы жанагы чек ара кызматынан дагы тактадык. Тактаганда бизге экөөтөн бирдей деп жооп беришти. Ал келаткан жердештер 11 кишинин Россияга киргенге тыюусу бар экен деп. Жалпак сөз менен айтканда кара тизмеде экен деп айтышты. Эми бул расмий жооп. Эми бейрасмий жоопту мен силерге айтып кетейин. Бул Россия Федерациясында азыр жанагы Крокус-Ситиде болгон террордон кийин күчтөнтүү түрдө өзгөчө Борбордук Азиядан келген жарандарды өзгөчө текшерип атат. Ошон үчүн киргизбей коюшу дагы толук ыктымал эмес, киргизбей кээ бирөөнү киргизбей деле коюп атат. Ошон үчүн мекендештер, силер Россия жергесине келатканда эгерде сакал коюп келсеңиз, силер дагы бир подозрениега түшөсүңөр. Телефондо болгон жанагы кереги жок видеолорду, динге тиешелүү видеолорду болсо өчүрүп коюңуздар мекендештер. Жашнакай опрятно кийинип, жашнакай киргенге аракет кылыңыздар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги да айтты. Кыргызстандык жарандар Россияга келүүдөн азырынча токтолуп туруңуздар деп. Эгерде кажети жок болсо, срочно келем деген кажети жок болсо, андан көрө шашпай эле бул бүт чоң паника бүткөндөн кийин бир жума өтөбү, 2 жума өтөбү акырын басаңдагандан кийин келсеңиздер болот мекендештер. Андан тышкары ким кара тизмеде болсо мекендештер, өзүңөрдү migrant.kg мен азырда жазып коем. Ошол жерден бир сире өзүңөрдү текшерип көрүңүздөр. Ал сайт 1,5-2 айда бир сыйра жаңыланып турат, ошону өзүңөрдү текшерип бир карап коюңуздар. Анан негизи эле Россия Федерациясында азыр ошондой бир жагдай болуп атат, панический жагдай. Муну дагы биз туура түшүнүшүбүз керек. Тилекке каршы ушундай каргашалуу окуя болуп калды. Көчөдөгү таксисттер дагы абдан катуу текшерип атат. Официалдуу рейд жок, бирок катуу текшерүү такси жааматында абдан ар бир КППда таксистерди текшерип атат. Такси ишкеден өткөндөн кийин дублерго Кузьминкага жетпей, Волгоградскийде чекеден тоскон тытып атат. Алайлагыла. Сиденьянын түгүнү, коробканын жанында бүт питойлор тытып атат. Таксист мекендештер, машинеңерде эгерде тилчүү, кесчүү жана ошондой предметтер болсо, аны жоготкула, аны такыр жолотпогула. Путевой листти туура алып жүрүңүздөр. Документтериңерди мекендештер, регистрацияңарды текшерип койгула жана эмгек келишимди сөзсүз түрдө жасатып алыңыздар. Андан тышкары кимде документи мөөнөтү өтүп кетсе, анда кирди чыкты кылып алыңыздар. Андан тышкары мекендештер, негизи эле каргашалуу окуя болгондо, баягы кыргыздар өзүбүздүн айкөлдүгүбүздү көрсөтүп, кээде түшүнүктүү менен иш алып баралы. 27 мартта Шабаловка метросунда кан тапшыруу борборуна ошол биздин кыргыз жааматы барабыз, кан тапшырабыз. Баарыбыз бир убакта барып, баарыбыз бир убакта тапшырабыз. Эртең мененки саат 8ден баштап саат 12ге чейин сөзсүз түрдө ким бош болсо, ким сооптуу иш кылам десе кан тапшырып, орустарды бир сыра колдоп коелу, айкөлдүгүбүздү көрсөтүп коелу. Калпактар кийип алып, биз да ошол жерде эртеден кечке чейин болобуз. Ошо кан тапшырчулар болсо, тапшырып кыргыздардын айкөлдүгүн да бир жолу чогуу көрсөтүп коелу. Барардын астында сөзсүз катталып коюңуз. Бул номер менен +7 925
302-81-52. Мен аз жазып қоям. Бирок катталбай, эгерде жетишпей калсаңыз, мындай деле барсаңыз болот. 27 март 8-ден 12-ге чейин. Метро Шаболовка, улица Шаболовка, 57 номерине. Гаврилова кан тапшыруу борбору. Биз дагы ошол жерде болобуз. Ошол жерден чогуу кан тапшырып, айкөлдүгүбүздү дагы бир сере көрсөтөлү. Урматтуу мекендешим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлү. Эгерде силер депортация, выдворение болуп, сотко алып барып, депортация кылабыз деп атканда, документтер кокусунан туура эмес болуп калса, анда мен Кыргызстанга кетем, өз ыктыярым менен билет алам. Же болбосо билет ала турган болсо, анын копиясын чыгарып алыңыздар. Ошо менен да жүрө берсеңиздер болот. Анан кийин сөзсүз түрдө сотко барып калсаңыз, мен өзүм ыктыярым менен кетем деп туруп сахарова түшпөгөндөй болуш керек. Анан кийин обжаловать этсе болот. Ал тууралуу болсо, ошол юристтердин номерин силерге жазып коеюн. +7 936 171 71 88 номеринде ошо агенттин борборунун юристтери бар, алар депортациядан силерге жардам берет мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Жаңылыктар болсо силерге айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө. Кыргыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм, ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да айылдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.